Рейстер боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Азыр өтө көп кайрылуу мына ошол суроо боюнча болуп атат. Рейстерге кандай учурда адамдар түшүп атат? Бул жерде 50% ошибка менен дагы түшүп калып атат. Бардык документи барлар. Ошондой эле хостелге коюлгандар түшүп калып атат көпчүлүгү. Андан сырткары буга чейин кайра 3 ай сайын кирди чыкты кылгандар, официалдуу иштебегендер, налог төлөбөгөндөр, регистрациясын баягы эмгек келишим жок узарткандар, Сахаровада 12 айда бир жолу өз убагында өтпөгөндөр, ошондой эле буга чейин выдворение алгандар, сот аркылуу 2 же андан да көп штраф алгандар. Андан сырткары Сахаровадан жанагы оорулуу канында вирус бар деп кагаз берилген жарандарыбыз чыкпай кетпей жүргөндөр, мына ошолор көпчүлүк учурда кирип жатат. Реестрден кандай чыгуу жолдору бар? Биринчиден, эгерде сиздин бардык документтериңиз бар болуп, эгер өзүңүз билбей жатсаңыз, анда өзүңүз катталган, регистрация болгон райондун же иштеп жаткан юридикалык адрес, ишкананын адрес кайсы жерде болсо, ошол райондун мои документы МФЦга барып, документтердин полный копияларын көтөрүп барасыздар. Трудовой договор, уведомление, налог төлөнгөн тууралуу, андан сырткары Сахарова кагаздары, паспорт, перевод обязательно. Мына ошолорду апарсаңыздар, өздөрү документтерди кабыл алып, 2 күндөн 5 күн аралыгында чыгарып жатат. Эгерде кимде ким ошол кайра убара болуп, анткени биздин көпчүлүк МВД бөлүмдөрүндө ал жака бар, бул жака бар деп кабыл албай атат. Ошондой 30-на чейин успеть этпей калабыз деп коркунуч болгон болсо, электронный арыз жазып таштап койсоңуздар болот. Андан сырткары почта аркылуу дагы арыз жазып, документтерди тиркеп таштап койсоңуздар болот. Кыскача мына ушундай. Анан азыркы учурда ошол кээ бир инспекторлор акча алып чыгарып атканын деле угуп атабыз. Бирок бизде 35 миң, 40 миң, 80 миңге деп чыгаргандар, булар жалган. Акчаңарды алып, рейстерден чыкпай калган учурлар дагы көп болуп атат. Эрте менен турсам, башым айланып, көзүм кубарып, бетим кубарып, температура болуп, грипп болуп, өлө кыйналаттым, чыйыргыпчы. Анан мындай жазыш болбойт дедим да, дароо өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиздин клиникасына жөнөдүм. Бул метро Даблинска жайгашкан Дента класс деген клиника өзүбүздүн мекендештерибиздики. Бул жерге келсем чындыгында өтө таза, тыкан, медсестра эжебиздин колу ушунчалык жеңил экен, даже укол сайганын билбей калдым да. Ушул клиникага келип сиздер дагы дарылансаңыздар болот. Бул жерде стоматология, урология, гинекология жана терапевт, кардиология жана башка кызматтар бар достор. Баарыңыздарды сунуштайм, келип өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга кам көрүңүздөр. Мага окшоп сиздер дагы ооруп калбаңыздар суранымчы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, амансыздарбы? Кечегине мен рейстерге кимдер түшүп калат, кантип түшүп калат деп видео чыгарган элем, маалымат алыпчы. Анан көпчүлүгү жазыптыр да. Кантип текшерсек болот депчи. Балким арасында билбегендер бар окшойт да. Ошого ошол инсандар үчүн атайын ушул видеону тартып жатам туугандар. Рейстерге түшүп калсаңыз, кайсыл жактан кантип текшересиздер? Видеонун башында ушул Москва, Казакстан кирди чыкты маселеси пайда болсо, анда биздин Бексултан деген агабыз бар. Кузмикеде жайгашкан 5-выходтан чыгасыздар. Жердеш.ру деген чайхананын жанында өздөрүнүн машинасы бар. Казакстанга кирди чыкты кылып жардам берет туугандар. Демек достор, мен азыр ушул видеонун комментарийсине ссылка койгом, менин Telegram каналыма өтөсүздөр. Ошол жактан мен МВДнын ссылкасын коюп койгом жана видео роликтер даярдагам. Кантип киресиз, эмне болот, кайсын басасыз, кайсы жерге кандай кыласыз, бүт бардыгын чотко түшүндүрүп коюп койгом. Өзүңүздү сиз дагы текшерип алыңыздар. Азыр ушул жерге дагы видеосун коюп коем, кантип текшересиздер. Аны дагы көрүңүздөр. Мекендештер, ссылкага киресиздер, реестр боюнча кантип текшерем дегендер. Так. Киргенде мына жерде аты жөнүңүздү полный, кандай аты жөнүңүз, мисалы үчүн типа сапар так полный жаздыңыз дейли. Анан мына жерге жылыңызды жазасыз, любой өзүңүздүн жылыңызды. Кайсы ай туулгансыз жазасыз, күнү кайсы жазасыз, серия номер документа, паспортуңуздун номерин, сериясынын номерин жазасыз. Дата выдача документа, кайсыл жылы алгансыз, мындан мынтип туруп, мына жерден тандайсыз. Анан мына жерден мынаны жазасыз. Кандай болсо ошондой болот. Г П 7 Д деп. Анан бир басканда, эгерде реестрде болсоңуз ушунча чыгып калат, С в реестре деп. Эгерде жок болсоңуз, анда мынтип чыгып калат. Ошол туугандар.
Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Азыр видеонун аягында голос коюп коем туугандар. Ошол голосто дагы бир абыз өтө сонун түшүндүргөн экен да. Дагы бир жолу ошол кантип реестре кирет, кимдер түшпөйт. Ошол видеону да көрсөңүздөр, сиздер үчүн эң сонун пайдалуу видео болот деп ишенем достор. Урматтуу группа мүчөлөрү, дагы кайталайм, реестрге ким түшкөн? Россия Федерациясынын аймагында документтери толук бүтпөгөн чет өлкөлүк жарандар түшөт. Же Сахаровасы жок, то есть медкомиссия, же отпечаток пальцев фотографиясын берген эмес. Бирок регистрациясы бар, трудовой договору базада бар. Болбосо ГПДсы бар, ГПХсы бар. Же болбосо трудовой договору базада жок, же официалдуу түрдө иштебейт. Сахаров өткөн дайыма өтүп жүрөт. Анан регистрациясы таза. Бул экинчи себеппи. Үчүнчү себеп, Сахарын өтүп жүрөт, баары жакшы, трудовой договор баары жакшы, бирок регистрацияны кошталы коюп алып, же чыгылып, через бирөө аркылуу кылып, анан базада жок болот. И төртүнчү, баары жакшы, Сахаров комиссияны өтүп жүрөт, базада бар, трудовой договор базада бар, регистрациясы базада бар, баары жакшы, бирок былтыры телефон рассрочка алып төлөбөй койгон. Ошондо 4 себептен реестрге кошот. Реестрге кошулгандар ошол 5 февралдан 30 апрелге чейин бүтүрүп ал, окуй сеники бар экен документиң, бирок толук эмес экен. Ошону толуктап, мыйзам чегинде жасатып ал деген кеп болуп атат ушул реестрге. Бул биринчи группа реестрдегилер. Экинчи группа, биздин көп жарандарыбыз таптаза жүрөт. Сахаровасы дагы бар. Официально иштейт, бар андайлар көп абдан. Регистрациясыз квартирага койдуруп алган хозяйка менен сүйлөшүп, плюсчу карызы жок. Булар да кирген эмес, таптаза олар чыгып кире берет ойноп. Бул экинчи группа. Үчүнчү группа, алар көмүскөдө жүрөт. Баягы соттун чечими менен кирип алышат, хотя выдворение болгон 5 жылда обжаловать эткен эмес, обжаловать этсе дагы Мосгорсуд же областной судка, Москва областынын судуна, Москвада областында выдворение болсо, райондук соттун чечими боюнча, токтому, постановление боюнча. Алар кирип алган кайсы бир себеп менен, кээ бирде базага кирбей калган, граница базага жетпей калса кире берет. Чегарадан балардын базасы башка, ФСБга башыйт, МВДныкы башка, бирдей берет, булар айта берет. Ошол же кара тизмеге өткөндө жаздым го, кече күнү баягы СМС. Вот, бала билбейт. Мына такси айдагандар бир нарушение кылды, эки нарушение, эки жолу өзүн кармады. Камера эмес, өзүнүн. Протокол түздү, уже эки нарушение болду. Анан экинчисинде алып барып туруп кара тизмеге. Бала машина айдап жүрө берет, билбей калат ал. Анан 2-3 айдан кийин, же кайсы бир мөөнөттөн кийин ал баланы кармап алып, оказывается, черном списке деп, анан кийин чыгып кетти, протокол кол койдуруп алат. Заявлениесине, что обязан выехать через 3 дня, бүттү. Сеники срогуң уже 2 ай өтүп кеттир, кара тизмеге 3 жылга кирген экенсиң деп. Анан соттун чечими менен буларга Москвада, Россия Федерациясынын аймагында жүргөнгө тыюу салынган. Ошолор чыгып кетиш керек 30-на. Болбосо 2 эсе кылып коет, 10 жыл кылып коюп атпайбы? Демек 3 группа бар экен. Түшүндүңүздөр, реестрге кирген жарым-жартылай алар оңдоп алыш керек. 30 апрелге чейин таза жүргөндөр бар. То есть документтери бар, мыйзам чегинде, мыйзам талаптарына жооп берген экинчи группа. Үчүнчү группа же кара тизме, же соттун чечими менен выдворение алып алгандар. Алар барып бул жерде мыйзамдаштырам кереги жок, аларга болбойт уже. Се базада бар, базаны эч ким өзгөртпөйт. Бул үчүнчү группа. Ушул үчүнчү группадан анча суроо келип атат. Кече жана Айгүл айымыбыз дагы эле ошол кызына сурадыбы ким? Мына балдар жооп берип атпайбы уже? Чыгып эле кетсин. Шорно Сахардан чыгып калат. Отпечаток болсо энен өзгөртпөй атпайбы Кыргызстан? Өзгөртпөйт. Депутаттар кылган анча-мынча өзгөртсө болот деп. Мен каршы элем ага. Жөн эле бир номер берет. Бул жакта энен берет, бизде пин деп коет. Узун номер. Паспорттарда бар. Ол персонифицированный индивидуальный номер. Буларга индивидуальный номер налогоплательщика. Бир эле мааниси бир эле, бирок аталышы башка болуп атат.
Ол адамға бир эле жолу берилет. Onu өзгөртө албайт эгер документальный кылып ошол чукуп отурса да ошол ээринен чыгып калат. Мурда Акылбеков эле азыр Маратбеков болуп кирип алды. Сразу кармайт. Запрос кыла коет. Посольстволор жооп бериш керек. Биз жооп берчү элек. Ушул Акылбеков ушундай өзгөрткөнбү десе, бизде базаларды өзгөрткөн деп жалган айта албайбыз. Пин өзгөрткөн эмес, бирок паспортунда фамилиясы башка болчу, аты башка болчу деп. Ошентип эле билинип калат ал. Жашырган абдан оор. Желательно не надо. Хорошо, саламатта болуңуздар.